орточо. Негизи бул Москва аябай кымбат шаар да. Аякта жашоо турмуштагы ошондой кымбаттанан жанагы аудио материалда айтылгандай справкалардын баасы 1,5 миң рубльдан кем эмес болот деп атпайбы? Балким ошол кандайдыр бир деңгээлде баягы айлыктын аздыгы менен байланышкан нерсе эмеспи? Негизи эле бул ошол кагаздарга тарифтер кандайча бекитилет? Кагаздарга тарифтер өкмөттүн постановлениясы менен бекитилет. Анан жана засроченность бар, тез жасаган үчүн да көбөйүп кетет, мисалы үчүн 100%. Анан ар бир өлкөдө да фактический расход деген бар. Мисалы үчүн виза берген биякта Кыргызстанда аэропорт Манастан берсек, тариф бирдей болгон менен, мисалы үчүн фактический расход биякта азыраак болот, себеби жана аны чапташ үчүн бизге азыраак электроэнергия кетет, клей типи, мисалы үчүн Америкада болсо ал кичине кымбатыраак болот да. Бирок тариф баары бүт өлкөлөргө бирдей. Так бекитилген тарифтер бар. Так бекитилген тарифтер бар. Анда мен сизге ошол бир бизге Азаттыктын сайтына жазган окурмандардын катын окуп берейин. Мындай деп жазыптыр да, бул сиздин ошол намыңызга сизге даректелген кат экен. Консулдук кызматтар үчүн алган кызмат акысын ким ойлоп тапкан? Бир эле сизге маалым болбосо бизге окшогон мигранттарга азыркыга чейин белгисиз дейт. Дал катары маалымат баракчасындагы справкада бир тамга туура эмес жазылып калган экен. Ошону оңдоп берип печать басканга 1200 рубль алышыптыр. Ал мындан да маанилүү кагазга бир топ сумманы айтышат дейт. Эгер ишенбесеңиз, ошол кагаздарды дал катары алып келип үн жазгыч менен, ошол запись менен жөнөтүүгө даярбыз дейт да. Ошондой эле посольстводон эч кандай жардам болбойт. Алар акча берсең, кеңеш бериш мүмкүн дейт. Справка боюнча акча болот. Бизге түзмө-түз кайрылсын. Анан биз тактап жооп берели. Жоксо мен айтпадым, жана деле бизден юрист 15 миң алды, эчтеке жасаган жок деп, анан иликтеп көрсөк, Россиянын жаран экен, акча адвокатка кетиптир, ошол билинип атпайбы. Ошон үчүн бизге азыр мындай ооба бул туура эмес алынды же туура алынды деп мен азыр айта албайм. Бизге кайрылса биз жооп берип силерге да маалымат жиберебиз. Топчугүл айым, сиз жана айтылгандай көп жылдан бери ошол мигранттардын көйгөйүн иликтеп келатпайсызбы? Анан миграция толкуну башталгандан 20 жыл болду. Ал убакта төрөлгөн бала 20 жашка чыкты. Анан жана өзүңүз айткандай баягы чаба курганды билбей анан деңизге бой ургандай болуп эле баягы ким тосуп алат, кайсы жумушка орундошом, кайсы жерге жатам деген маселелерди чечпей туруп эле дароо эле чет жактарга жумуш издеп кеткендер көбөйдү да, мисалы акыркы жылдары. Анан бул жерде мындай билбестиктен эле өздөрүнүн укуктарын деле, милдеттерин, анан жоопкерчиликти билбестен эле ошол элчиликтерге догурунган сыяктуу, өзүнүн догун арткан сыяктуу дагы болуп жаткан жокпу? Эми мындай да, догун артканда кандай? Көптөгөн биздин мигранттарыбыз жөн эле иштеп атышпайбы? Эми баягы проблема жаралган мигранттар гана кайрылып атат. Алардын да бар эмес. Элчиликке келгендер бир бөлүгү эле, бир тамчысы эле келет. Мен бул жерде дагы шеригиме мырзага да бир суроо бергим келип атат. Мына былтыркы Гүлзат деген келиндин окуясы боюнча орус врачтарынын каталыгынан кыргыз келини каза таап, анын сөөгүн токойго ыргытып жиберишкен. Мына ушул жөнүндө биздин ошол Москвадагы элчилик эмне чара көрө алды? Мен ошону да билгим келип атат. Мына ушундай бир өтө курч абалда гана, өтө кыйналган абалда, өтө кайсалап калганда гана биздин мигранттар ошол элчиликти темселеп издеп барышат да. Эгер иштери жакшы болсо, алар көпчүлүгү жакшы эле иштеп атат. Сүйлөшүп аткандарга микрофонду узатканда баягы өздөрүнүн болгон ызасынын баарын айтып алып, анан баягы микрофондон сырт болгондо өздөрүнүн аттарын ошондо гана айтып атышат да. Азыр айтпадыбы, атын айткандан коркпой эле коюш керек депчи. Эмне үчүн анда аттарын айтып, баягы күнү түшүп калат деп эле корккондукпу, же болбосо баягы кыргыз жарандары арызданганды билишпейби? Ошол арыздануунун да маданиятын билбеген үчүн айтып алып, баягы бугу чыккандан кийин кайра маселесин баягы акча менен бүтүргөндөн кийин кетип калабы? Эми мунун ар кандай жактары бар да. Миграция эмне себептен пайда болду Кыргызстанда? Ушунан башташ керек кепти. Өзүнүн көпчүлүгү өзүнүн мамлекетине ишенбей, мамлекетине таарынып кетип калышты, чындап келгенде. Бизде жөн эле 10-классты бүткөндөр эмес, жакшынакай, аябай квалификациясы жогору, билимдүү, өнөрлүү, ушундай жөндөмү бийик, жакшы кадрлар кетип атпайбы? Мына ошондуктан бул бизде ишенбөөчүлүк, коркуу сезими, келечегинен коркуу, биздин психологияга бул стереотип болуп азыр калыптанып калбадыбы? Азыр маалыматты деле кээде бергенде киши коркот. Ушундай эле мен кээде ошо түшүнүү менен эмне карайм. Биз аларды ойлошубуз мүмкүн, бул жалган, алар жалган маалымат бербейт. Алар жалган маалыматты ойлоп да таба албайт. Алар ошо башынан эле өткөргөнүн айтып атат.
бирок баары бир эми бирөөнүн элинде жашап аткандан кийин аларда коркунуч бар да. Бирөөнүн элинде жашаган ал мусапырлык, ал мусапыр болгондон кийин алдын уйкусу да тынч болбойт, ал ушундай бир орусча айтканда риск менен, тобокел менен жашайт. Баягы сезимге орноп калган коркунуч. Сезимге орноп калган коркунуч аларды күн түн коштоп жүрөт. Айдит мырза, мына элчиликтерге азыр бир катар дооматтар айтылып атат, баягы жашырундагы, ачыктагы деп айтып атпайбызбы? Аны айтсаңыз, мына акыркы бир сиздердин тажрыйбада ушундай бир көрүнүш болду беле? Мисалы, бир доо арыз боюнча кызматтан четтетилип, же болбосо кызматтан ылдыйлап, ушундай бир чаралар көрүлдү беле деген суроо жаралат да. Жумуштан эч ким алына элек мындай эме боюнча. Эмне үчүн коркот? Мен ойлойм, биринчиден балким кээ бирлер коркот, кийин анан дагы элчиликке келсем энди ушундай кыйынчылык болуп калат деп. Бирок андай болбойбу? Андай болуп калышы мүмкүн эмеспи? Жок, андай болбойт. Мен ойлойм, мен бияктан эже менен макул эмесмин. Биздин эл азыр арызданганды аябай жакшы билет. Бүт мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Мына биз деле интернеттен алып атабыз. Бизде 2-3 жыл болду. Фамилиялар бак эмеде кайрылууда бар болчу, адрес бар болчу. Биз атайын ошол жака барсак, Ибраимова Правда көчөсү, мисалы үчүн. Барсак андайлар жашабайт экен. Ошондой андай бирде коркушпаса, арызданганды билишсе, анда эмнеге мындай жагдай жаралып атат да? Анда көбү мындай туура эмес го деп ойлойм да. Тескери өздөрү ойлоп чыгарып атышат. Өздөрү ойлоп чыгарбаса да баарын айтпай атышат. Негизинен ушул азыркы күндө ушул жагдайды кантип өзгөртүү керек? Мисалы үчүн айрым депутаттар дагы айтып жатышат да, мисалы ошол консулдуктарда мурун саясаттан четтеген кызматкерлер барып отургандыктан баягы кадр маселеси туура эмес болуп, ошол маселенин баары ошол кадр маселесинен чыгып атат дегендейчи. Мен буга толук кошулам. Биринчиден, биз элчиликтердин ишин кантип жакшыртабыз, кантип элчиликтер мигранттар менен көбүрөөк байланышып, жардам бере алат деген суроого жооп бериш үчүн. Биринчиден, кадр маселеси жакшы жолго коюлуш керек. Эл менен иштей алган, тилдерди жакшы билген, ушундай жоопкерчиликти сезген, ошо дипломатиялык кызматка дасыккан кишилер барыш керек биринчиден. Экинчиден, биз ошо элчиликтерибиздин базасын чыңдашыбыз керек, материалдык эле базасын чыңдашыбыз керек. Үчүнчүдөн, муну мигранттар менен иштөө байланышынын бир ыкмалары иштелип чыгыш керек да. Бүгүн муну уюлдук телефонду баары көтөрүп жүрүшөт. Сиздерде жанагы горячая линия деген ошо элчиликтерде иштеш керек. Мына Орусиянын элчилигиндеги горячая линия көптөн бери иштебей турган. Ошо телефон иштебей турган, биз ушундай арыздарды кабыл алганбыз. Мына ушул телефон дайым эле иштеп турса, биздин ошо Россиянын кайсы булуң бурчунда болсо, элчиликке алар телефон аркылуу эле кайрыла алышат. Андан кийин дагы бир маселе, элчилик деле биздин мамлекеттин бир бөлүгү болуп атпайбы ал жерде? Биз элчиликтин деле ишин биз текшерип турушубуз керек. Биз коомдук угууларды өткөрүшүбүз керек элчиликтин аткарып аткан иштери жөнүндө. Парламенттик угууларды өткөрүшүбүз керек, аларга баа беришибиз керек. Мисалы, Орусияда кыргыз элчилиги кандай иштеп атат? Ушуну келгиле эми, баралы, текшерели, мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү кошулсун, коомдук уюмдар кошулсун, укук коргоочулар кошулсун, элчиликтердин уюмдарына иштерине мындай элчиликтерге текшерүү болуш керек. Алардын иштери көзөмөлдө болуш керек. Анан ошондо бизде кайсы бир деңгээлде мындай чындык жаралат да. Азыр тышкы иштер министрлиги гана көзөмөлдөйт элчиликтердин иштерин, кандай жүрүп атат? Түздөн түз. Анан азыр наблюдательный совет тышкы иштер министрлигинде да уюшулду. Анын ичинде да коомдук уюмдардын өкүлдөрү бар. Алар аркылуу деле мындай мониторинг өткөрсөңөр болот. Негизи биздин мамлекеттик программа бар миграция боюнча. Ошонун ичинде программалар бар, ошол менен иштеп атабыз. Анан могу биздин жарандардын укугу жана кызыкчылыгын коргоо боюнча деле биздин өзүбүздүн бир эмелерибиз бар, пландар, отчеттор, ошол менен иштеп атабыз. Биз бүгүн Черчердеги Кыргызстандын элчиликтери, алардын ишмердүүлүгү, мигранттар менен карым-катышы туурасында сөз кылдык. Студиянын бүгүнкү коноктору Тышкы иштер министрлигинин консулдук башкарма башчысы Айдит Эркин жана жазуучу, коомдук ишмер Топчугүл Шайдуллаева болду. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта жолугалы.